Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Рамазан келди. Жер жүзүнө тынчтык тилеп, жүрөктөрүбүзгө нур чачыратып, бул күндү канчалаган адамдар бир жыл күтсө, ал эми кээ бир көздөр бул жылдын Рамазан айынын келишин шүгүр кылып көз жаш төктү. Рамазан оңолуунун айы, Рамазан өзгөрүүнүн айы. Рамазан Алла Таалага жакындап, Роббибизди, Алла Таалабызды багы жүрөктөн эстеп эңсеген күн. Мынакей ушундай Кудай Тааланын рахматы жааган Рамазан келип отурат. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул ыйык Рамазан айынын маани маңызы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябыздын кадырлуу коногу Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии устазыбыз Абдулазиз Кары Закиров келип отурат. Кош келипсиз. Кош булдук. Урматтуу азирети муфтий, мынакей жыл айланып эле Рамазан айы келип калды. Чындыгында бул айга былтыркы жылы коштошсок, мынакей быйылкы жылы бир жыл толуп отурбайбы? Анан бул жылы көптөгөн багыл мынакей эмдиги жылы Рамазанды тозом дегендер дагы тозо албай калды. Ушундай убакыт ушундай экен. Анан негизинен эле бул айдын өзгөчөлүгү, маанилүүлүгү эмнеде? Ушундан баштайлы. Рахмат, Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Мейримдүү, урайымдуу Алла Тааланын ысымы менен Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салат саламдар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарды берекелүү болгон ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетебиз. Жараткан Аллахым туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Түнкү ибадаттарыбызда жаратканга жалынып дуа кылган дуа тилектерибизди Кудайым кабыл кылсын. Урматтуу мусулмандар, чындыгында Кудай Таалам ар бир пенденин тагдырына ушундай берекелүү ыйык Рамазан айларын көп жазсын деп сөз башында тилеп кетели. Өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз. Чындыгында бул берекелүү ыйык Рамазан айы былтыр биз коштошконбуз. Көз ачып көз жумганча мына Кудайым буйрса бул жылкы ыйык Рамазан айына да Кудай Таалам сак саламат жеткирди. Аллах субхана ва таала берекелүү ыйык аятында Астаузу билля я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун деген аятта жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандарга бул орозо тутууну парыз кылып жатат. Ыймандуулар, силерден мурунку доогуларга орозо тутуу парыз кылынган сымал силерге дагы орозо тутуу парыз кылынды деп. Көңүл бура турган маселе ушул аяттын уландысында айяма ма'дудат деп келет. Саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды деп. Саналуу күндөрдөн максат чындыгында адам баласынын бул дүйнөдө жашоосу дагы саналуу экен да. Конок катарында келгенбиз. Көз илмемде көз ачып жумганча бул убакыт мөөнөттөрдө өтүп кетет экен. Чындыгында бул Рамазан айы мархаба я шахр Рамадан, кош келдиң ыйык Рамазан айы деп биз кубануу менен бүгүн тосуп алсак, көз ачып жумганча эле эртең Рамазандын ортосуна, анан кийин аягына жетип эле алвада я шахр Рамадан, кош болгунуң ыйык Рамазан айы деп бул Рамазан айы менен да коштошуп калабыз да. Бул Рамазан айы оңолуунун айы, бул Рамазан айы кайрымдуулуктун, сабырдуулуктун айы. Бул айда ар бир мусулмандын руханий бир мектеби болуш керек. Бул Рамазан айында биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тарбиялашыбыз керек. Чындыгында Рамазан айы момун мусулмандардын оңолуусуна жакшы шарт түзүп берет. Ошо таң заардан туруп күн батканга чейин жемек ичмектен тыйылып, өзүнүн нафсисин тарбиялаган болсо, ал эми дене мүчөсүнүн баардык мүчөсүнө дагы орозо тутуш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир гана ашказанын аргаган орозо тутпастан дене мүчөңөргө да орозо туткула дейт. Тагыраагы дене мүчөгө орозо тутуу сүйлөгөн сөзүбүз дагы чындык, акыйкаттык жана туура сөз болуш керек. Жалган аралашпаган. Көргөн нерселерибиз дагы мындай бир адамдын ичин кубанта турган жакшы нерселер болуш керек. Кулагыбыз менен жакшы сөздөрдү угуш керек. Ошол биздин руханий жагыбызга, маанавиятыбызга бир зыян келе турган нерселерден угулак болушубуз керек. Мына бул ыйык Рамазан айы
бизди 11 айга тарбиялайт. Бул Рамазан айында биз бардык тараптан ибадатты хошу хозу менен аткарууда, Кур'ан-ы Каримди окууда бардык тараптан негизинен адам түптөлөт да. Рамазан айында кайрымдуулук иштерин көбүрөөк аткарыш керек. Себеп дегенде орозо туткан адам таңзардан күн батканга чейин жемек ичмектен тыйылат да. Анан ошол жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жетим жесирлердин, муктаж болгон адамдардын кадырын биз жакындан тааныйбыз. Ошон үчүн ыйык Рамазан айында башка айларга караганда көбүрөөк кайрымдуулук иштерин аткарып калыш керек. Албетте башка айларга караганда ыйык Рамазан айында бул кайрымдуулук, садака иштерин аткарууну сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган, үндөгөн. Анан өзгөчө ушул ыйык Рамазан айында биз кайрымдуулук амалдарына көбүрөөк басым көрсөтүш керек. Ар бир аткарган ишибиз сооптор көбүрөөк жазылат буюрса. Рахмат. Анан мынакей быйылкы жылы ушу дин башкармалык садака фитрдин өлчөмүн бекиттиби, жана быйылкы жылдын өлчөмү канча деп бааланды? Ар жылы биз Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы фатва бөлүмү аймактагы өкүлчүлүктөр менен байланышып, хатибияттарга тапшырма берет, баш имамдарыбызга ошо аймактагы боодайдын, ундун, мейиздин, корманын наркын өлчөмүн алып, анан ошонго жараша фатва бөлүмү кеңешип, атайын чечим чыгарат. Бул жыл буудай боюнча бир са ошол 6000 сом. Былтыр 50 сом болгон экен, бул жыл 6000 сом. Бир жанга 6000 сом болду. Ал эми ун менен 90 сом. Un менен, мейиз менен 880 сом, арпа менен 100 сом, ал эми курма менен бере турган болсо 1200 сом болду да. Эми мен теле көрүүчүлөргө, мусулман бир туугандарга кайрылып айтайын. Эми адатта бизде баягы буудайдан берип келишкен да. Баягы 6000 сом тегерегинде, 20 сом, 30 сом тегерегинде акыркы мезгилдерде биздин алымдарыбыз эми Кудайга шүгүр биздин журтубузда Кудай Таала тарабынан мал мүлкүнө береке берип, колунда бар мусулман бир туугандар көбөйүп калды. Негизинен колунда бар мүмкүнчүлүгү болгон бай адамдар буудайдан эмес, ошол жанагы курмадан, тактап айтканда 1200 сомдон берсе жакшы болот жан башына. Себеби көбүрөөк баягы муктаж адамдар пайдаланып калат да. Ал тараптан мусулман бир туугандарга буйрсам, ол соц тармактары аркылуу muftiyat.kg сайтыбыз аркылуу жарыя кылалы. Мусулмандар ошол башка нерселерден дагы фитр садакаларын берсе жакшыраак болот. Ал эми жалпы жонунан буудай боюнча 6000 сом болуп чечим чыкты. Рахмат. Анан негизинде баягы фитр садаканын дагы баягы таратылыш жолу боюнча дагы бир кеп кылбасам болот. Мынакей өзүңүздөр былтыртадан бери ошол жан үрүп кызмат кылып иштеп, ошол жанагындай электрондук түрдө, электрондук форматка өткөрүп QR коддор менен кылып атасыздар. Бул жылы дагы ошондой форматта уланабы? Кудайга шүгүр, баягы муфтият, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы электрондошуп өтүп атат. Былтыр пилоттук катарында QR код аркылуу бардык мечиттерге коюлган коддор пилоттук катарында коюлган, бирок Кудайга шүгүр ошол баягы жыйынтыктоо сумма жакшы эле которулуптур. Ал боюнча ар бир айылдагы мечиттин имамдары, айылдагы аксакалдар менен, комиссия менен айылдагы муктаж болгон адамдардын тизмесин чыгарып, таркатып коюшту. Анан бул жылдагы биз атайын жыйын өткөрүп, ошол жыйында QR код аркылуу түшкөн, капчыкка түшкөн каражаттарды ошо Рамазан айынын айт намазына жетпестен, тагыраак айтканда кадыр түнүнөн кийин эле таркатып койгула деген тапшырмаларды бердик. Ал эми жанагы мечиттеги фитр садака яшиктерге түшкөндөр эми ал атайын комиссия менен ачылат, комиссия менен каралып туруп таркатылат. Ал боюнча алымдар кеңешинде чечими бар. Ал эми жанагы QR кодко түшкөн каражаттарды айт намазына чейин момун мусулмандарга, муктаж болгон адамдарга таркатып койгула деген тартип бул жыл киргизилип атат, Кудайым буйрса. Учурдан пайдаланып, момун мусулмандардын ыйык Рамазан айында
ушул Кудайдын жолунда, Кудайдын ыраазылыгы үчүн берген фитр, садака, кайрымдуулук амалдарын Кудайым өзү кабыл кылсын. Алла разы болсун. Анан бул ай негизи бир Куранга байлана турган ай болуп атпайбы? Анан эми багы карапайым биздин мекендештерибизге кандай бир кеңештерди берет элеңиз? Ушул Рамазан айын баягы ысырап менен эмес, баягы Куранга жакындоо менен, баягы ыйманга жакындоо менен өткөрүүгөчү. Албетте аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул Рамазан айы Куран айы. Ыйык Рамазан айында Куран назил боло баштаган да, түшө баштаган. Ошон үчүн биз Рамазан айын Куран айы дейбиз. Рамазан айында биз башка мезгилдерге караганда ыйык Рамазан айында Куранды көбүрөөк окушубуз керек. Көбүрөөк, эгерде Куранды араб тилинен окуганды билген мусулман бир туугандар Куранды Фатиха сүрөсүнөн баштап 114 сүрөнү Нас сүрөсүнө чейин Катмул Куран өткөрүп койсо бул абдан жакшы. Себеп дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыздын доорунда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жебирил периште келип тизесине коюп бул Катмул Курандарды ушуну өткөргөн. Куранды башынан этек бири-бирин окуп берген. Биздин карекелерибиз, Куранды жатка көтөргөн карыларыбыз ыйык Рамазан айында таравих намаздарында Куранды катым кылышат, башынан этек окуп беришет. Мусулман бир туугандарыбыз ошол катмы Куран окулуп аткан мечиттерге барып, жамаатка катышып, катмы Курандарга катыша турган болсо, абдан соо көбүрөөк болот. Негизи зикирлердин эң чоңу бул Куранул Каримди окуу болуп эсептелинет. Жөнөкөй убакыттарда дагы биз Куранды көбүрөөк окушубуз керек. Биз канчалык Куранга жакындасак, Куран ошончолук бизге кул ачын ачат. Куран бизди адалды адал көрсөтөт, арамды арам көрсөтөт, ак караны үйрөтөт, дүйнөдөгү жашообузга мындай туура жолго багыт көрсөткөн, хидаят жолун көрсөткөн ыйык китеп. Ошон үчүн биз Куранды сөзсүз түрдө арабчасын окуйлу, анан мазмунун дагы окуйлу. Эгерде арабчасынын мазмунун түшүнбөгөндөр болсо, азыр Кудайга шүгүр кыргыз тилинде, орус тилинде котормолору чыгып калды. Ошол окулган Курандын маани маңызын, мазмунун дагы окуп турган абдан жакшы болот да. Бир аалымыбыз айтканда, Куран окуудан мурун мен сиздерге ушул кеңешти айтар элем дейт да. Кудай Таалам адамдын келбетин өтө сулуу кылып жараткан. Адамдын келбетинде бир кемчилдик таппайбыз дейт да. Көзү, кулагы, кашы, чачы, дене мүчөсү мындай сулуу дейт да. Кудайым ушундай сулуу жараткан. Эми элестеткиле көздү дейт артка коюп койсо дейт, анда табигат бузулат эле дейт да. Адам баласы мына аркасын карап басабы дейт. Эгерде мурдун башка жакка жайгаштырып койсо, анда дагы өзгөчөлүк болуп калат. Кудайым ушундай сонун келбетте жараткан. Ошол дене мүчө, ден соолук чыңалыш үчүн, чың болуш үчүн бизге витаминдер керек. Мисалы көзгө өзүнө тиешелүү витаминдер бар, ички организмдерге тиешелүү болгон витаминдер бар. Биз ошо витаминдерди жеп ичип денебизди, ден соолугубузду чыңайбыз да. Ошол сымал Курро аалымы айтат да, бул Куранул Карим бул руханияттын витамини дейт, маанавияттын витамини. Андыктан дене мүчөгө канчалык витамин ар бир организмге зарыл болгон сымал, адамдын руханий жагына дагы ошондой ар түркүн витаминдер керек. Аны силер Курандан табасыңар. Куранды канчалык окусаңар, ар бир аят өзүнчө шифа болот, өзүнчө витамин болот деп айткан да. Ошон үчүн биз башка айларга караганда өзгөчө ыйык Рамазан айында ушул Куранул Каримге өтө көп басым көрсөтөлү окуганга. Канчалык Куран окуган сайын адамдын ички дүйнөсү нурданат, жүрөгү нурданат, руханияты нурданат. Анан береке болот. Куран окулганда ар бир тамгасына Кудай Таалам береке берет. Бүгүн бир бет окусаңыз, Кудай Таалам ошонго жараша жашооңузга береке берет, өмүрүңүзгө береке берет. Канчалык Куран көп окулган сайын ошончолук жашоодо берекелер болуп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху". Жер бетиндеги эң жакшы инсандар, жакшылар кимдер десе, Куран окуп, Куран үйрөнүп, жана башкаларга үйрөткөндөр деп айткан да. Эң сонун. Анан ушул учурдан пайдаланып бир суроо берип калбасам болбойт. Мынакей бүгүн орозонун 1-күнү, 19 февраль. Анан
мынакей биздин соц тармактан дагы көрүп өзүңүз баягы жеке кабыл алып дагы биздин карыкелерибиз чет мамлекетке кетип аткан учурлар да болуп атат. Анан бул биздин кыргыз мамлекетиндеги ушу Куран жаттаган карыларыбыздын бышып жетилип, өзүбүзгө жетип, анан башка мамлекеттер үчүн дагы бир жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандай сезилип атат да. Ушул боюнча да бир аз мало кеп кылып берсеңиз. Кудайга шүгүр биздин мамлекетибизде дин эркиндиги абдан жакшы. Мына 33 жыл болгон болсо эгемендүүлүгүбүзгө дин багытында, дин жолунда дагы мамлекет тарабынан жакшы бир колдоолор болуп атат. Ошонун мөмөсү, ошонун жыйынтыгы деп баса белгилеп айта алабыз. Себеп дегенде мына мечиттерибиздин эшиктери ачык, 5 убак намазга азандарыбыз айтылып турат. Ошол эле мезгилде 200гө чукул диний окуу жайларыбыз бар. Диний окуу жайларда биздин балдарыбызга, келечек муун урпактарыбызга динибизди үйрөтүп атабыз. Ошонун жанында кары каналарыбыз дагы бар. Куранды жатка көтөрүү боюнча атайын курстар. Ошол боюнча биздин Алла ыраазы болсун, Уулмундагы Анарбай кары экебизге окшогон, Замир кары Ракиев кары экебизге окшогон, Уулмундагы кары экелерибиздин жана ушул мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан кийин дин эркиндигинде эң биринчи муфтийбиз Абдурахманов Кемсан Ажы азиретибиздин демилгеси менен ошол баягы медреселер түптөлүп, шакирттер жетишилип, 33 жылдын ичинде биз коомубузда ушунчалык сан жеткис карылар чыкты. Өзүңүз айткандай, бүгүн көптөгөн мечиттерде катмул Куран окулуп атат. Карылар талашка түштү. Кээ бир мечиттерге карылар да жетпей калды да. Кече күнү Муктар деген кары экебиз менен сүйлөшүп отурсак, мен 51 мечитке карыларды жөнөттүм дейт да. Шаардын өзүндө эле. Мына Кудайга шүгүр өзүбүздүн мамлекетибизде катмул Курандар окулуп, атүгүл биздин Кыргызстан мамлекетинин карыларыбыз дүйнөлүк деңгээлде конкурстарга катышып, белдүү карыларыбыз белгилүү болгондуктан ошол коңшулаш мамлекеттерден дагы ыйык Рамазан айында келип бизге катмул Куран окуп берсейин деп көп сураныштар, сунуштар келген. Ошонун бери Алтай Республикасынын Азирети муфтий өзү атайын расмий иш сапар менен келип, биз менен жолугушуу өткөрүп, анан ушул ыйык Рамазан айында бизге бир карыкелерди жөнөтсөңүз, карыкелерибиз барып Рамазан айында таравиге өтүп берсин, жамаатыбыздын суранычы деп келген. Анан биз дагы атайын карыкелерибиздин өзүнүн баягы жумушчу топ бар, комиссия. Ошол комиссия менен сүйлөшүп, Кыргызстаныбызда аябай жакшы мындай хафиз деп коет, ошо баягы жатка көтөргөнү бышык болгон карыларыбызды тандап берди. Алла ыраазы болсун, ошол 3 кары экебиз сапар алып Алтай Республикасына кетти. Буюрса Белек ажекебиздин баягы коштоосунда кетти. Байланышып турабыз, аман эсен сак саламат жетип алышыптыр. Буюрса Рамазан айын ал жактан өткөрүп келет. Бул эмнени билдирет? Сиз айткандай, биздин карыларыбыз республикадан жетишип, атүгүл коңшулаш мамлекеттерге барып, ушундай кызмат кылып аткандыгы бизди абдан сыймыктандырат. Учурдан пайдаланып, ушул карыкелерибизди окутуп аткан устаздардан Аллах ыраазы болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан устаздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ушундай татынакай карыларыбызды жетиштирип, аларга талим тарбия берип аткан, Куран кызматында жүргөн, дин кызматында жүргөн баардык дин кызматкерлерибиздин ден соолуктары чың болсун. Ал эми жооптуу кызматтарын Кудайым жеңил кылсын. Эң сонун, себеби бул дагы бир элибиз үчүн сүйүнүчтүү бир жаңылык. Анан мен биздин убакыт жакындап келаткандыгына байланыштуу бир соңку суроолорду берип калайын. Бул жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо болсун. Урматтуу Азирети муфтий, сиз өзүңүз үй бүлөңүз менен Рамазан айын кандай өткөрөсүз? Бул да биздин коомчулугубузга кызык болсо керек. Албетте, ыйык Рамазан айында адаттагыдай момун мусулмандарга окшоп биз дагы даярдыктарды көрдүк. Даярдыктар мадди жактан жана маанавий жактан болот. Албетте ыйык Рамазан айында башка айларга караганда кичине дасторконубуз жакшыраак болсун деген максатта азык-түлүктөргө кам көрдүк. Андан сырткары ошол Рамазан айында башка айларга караганда түнкү ибадаттарды ушул үй бүлө бала чака менен өткөрүүнү расписанияга киргиздик. Себеп дегенде башка учурларда биз коомчулук менен болот экенбиз, таравих намаздарында же болбосо башка кызматтарда биз сыртта болобуз. Ал эми бул Рамазан айында түнкү ибадатты ошол жубайым менен, үй бүлө бала чакам менен
бир аз болсо дагы бир баягы кыямул лейл деп коет, 2 рекет болсо дагы окуп, ошол жерде кичине бир тасбихат, зикирлерди аткарып, ушул жамаатыбыз менен, бала чакабыз менен Алла Таалага илтижа кылып, жашоодогу бизге зарыл болгон нерселерди жараткандан тиленели деген программаны койгонбуз. Алла Таалам ыраазы болсун. Ошо жубайыбыз ушул программанын башында төрайым болуп үйдө. Алла кабыл кылсын. Анан эми сиздин эми кыргыз элине болгон куттуктооңуз мынакей бүгүн биринчи күн, баягы элдин баары тең саарлыкты күтүп, ачка болуп кечке Рамазандын биринчи күнүндө баары толкунданып болот эмеспи? Анан сизге эркин микрофон берейин. Рахмат, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Алла Таалам ушу ыйык берекелүү Рамазан айында дагы бир жолу тагдырыбызга жазып Рамазан айына жетишип келдик. Албетте бул өткөн жылдагы Рамазан айында бир сапта жаныбызда коштоп жүргөн жакын адамдарыбыз бул жыл жаныбызда жок. Албетте тагдыр, бирок бизге ушул бүгүнкү күндө жашап Рамазан айында орозо тутуп аткан мусулман бир туугандарга дагы тагдырыбызга жазыптыр. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таалам ушул берекелүү ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Дуалар кабыл боло турган мезгил, иптар учуру, көп дуаларды кылып калалы. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман эки учурда сүйүнөт дейт да. Биринчиси ушул иптарга жакын калганда ооз ачып жаткан мезгил. Ал эми экинчиси Кудай Таала менен көрүшүп, кыямат күнү Кудай Таала тарабынан ыраазы болгон пенделерине Кудайдан берилген неаматтар, дөөлөттөр берилгенде сүйүнөт дейт да. Ошол эки сүйүнүчтүн биринчиси бул иптар кечеси болуп эсептелинет. Кудай Таалам сүйүнүчүңүздөрдү кабыл кылсын, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Көзүңүздөрдүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен, эл журт менен аман болуңуздар. Алла Таалам тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңыздарга жеткирсин иншалла. Эми баягы азыр көптөгөн экран артында биздин апалар, аталар, эжелер, карындаштар болушу мүмкүн да. Анан мамлекетибиздин тынчтыгы, биримдиги үчүн ушул өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн бир дуаңызды берсеңиз, анан эфирди жыйынтыктайлы. Амин. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. واعف عنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахым, алакандарыбызды жайып, өзүңдүн буйруңа моюн сунуп, туткан орозолорубузду кабыл кыл жараткан Кудайым. Орозо оозубуз менен өзүңө жалбарып, алакан жайып, Аллахым суранабыз. Кудай Таалам ушул эли журтубузду аманчылыкта кылгын, мамлекетибизди ар кандай кырсык балайлерден алыс кылгын. Мамлекетибиздин башында турган журт башчыбызга, жетекчилерибизге Кудай Таалам күч кубат бергин, жооптуу кызматтарды жеңил кылгын. Ал эми эл журтубуз Алла Таалам көзүңөрдүн кубанычы менен аман кылсын, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ата энебиз биздин пешенебизге аман болсун, бир туугандарыбыз менен аман бололу. Сапарда жүргөн бир туугандарыбыздын Кудай Таалам жолдорун ачык, байсалдуу кылсын. Аман эсен сак саламат барып, кайра эл журтуна, үй бүлө бала чакасына кайтууну Кудайым насип этсин. Кудайым жаман көздөн, жаман сөздөн, курлай дооматтан сактасын. Ал эми оору сыркоолорду Кудайдан дейбиз. Оору сыркоонун үстүндө больницаларда, үйлөрдө ооруп жаткан, ооруп калган мусулман бир туугандарыбызга Кудай Таалам ушулар ыйык Рамазан айынын шарафатында, ыйык Курандын шарафатында, туткан орозолорубуздун урматында Кудай Таалам ооруп калган мусулман бир туугандарыбыздын дарттарына ажыл камил шифа берсин. Кудай Таалам баардыгыбыздын жакшы тилектерибизди кабыл кылып, тилектерибизге, ниеттерибизге жеткирсин. Заманыбыз тынч болсун. Ат-тайбин ат-тахирин. Ва салли ва саллим я Рабби аля хабибик Мухаммадин ва аля жами'ил анбияи вал мурсалин. Салаватуллахи алейхим аджмаин. Амин, амин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Алла кабыл кылсын. Чоң рахмат, урматтуу Азирети муфтий, ушундай убактыңызды бөлүп эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы кармаган ордоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей бүгүн биз сиздер менен биргеликте Рамазандын маани маңызы тууралуу кеп кылдык. Биздин студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии устазыбыз Абдулайскар Закиров болду. Ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу. Эми сиздер менен 30 күн бою мынакей Рамазан учурунда эфирге чыгып турмакчыбыз. Биздин эфирлерди калтырбай көрүңүздөр. Ал эми сунуш пикирлериңиздер болсо, комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун.